Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүт жарытпайт. Байдылда Сарногоев. Биз кыргыз эли дүйнөдөгү эң бактылуу элдердин бирибиз деп мен ойлойм. Анткени дүйнөдө 6000ден чукул тил гана бар, 2500 улут бар. Анын ичинен 200гө жетпеген гана улут өз суверенитетине ээ. Биз ошол өз эгемендигине ээ болгон улуттун бирибиз. Кыргыз тилинин улуулугу. Ар бир улут өз эне тилин ыйык деп эсептейт. Себеби ал эненин сүтү менен келет. Кыргыз тили эң байыркы тилдердин бири болуп саналат. Анткени бир муундан турган сөздөр көп колдонулат. Окумуштуулардын айтуусунда караганда бул сөздөр биздин заманга чейин 6-кылымдагы Шумер заманына таандык. Бул сөздөрдүн 3000 жылдык тарыхы бар. Кыргыз тили ири алды лексика жана синонимдердин көптүгү менен бааланат. Манас эпосун мисалга келтирсек болот. Кыргыз тилинде фразеологиялык сөздөрдүн курамы 8000ге жетет. Фразеология негизинен ойдун кенендигин, сүйлөм маданиятын жана көркөмдүгүн аныктайт. Кыргыз тили эң поэтикага бай тил экендигин көп котормучулар аныктап чыккан. Бала төрөлсө бешик ырырдалат. Сыркоолосо ырым-жырым, даарылык ырлары, тамаша салса акыйнек айтылат. Өлүм алдында да керезин ыр менен айтып, жамандыкта да ыр менен озган кыргыз эли ыр жандуу болуп саналат. Кыргыз тилин өнүктүрүү өбөлгөлөрү. Эне тилибиз өзүнүн табияты менен жана мыйзам ченемдүүлүктөрү менен өнүгүүсү зарыл. Кыргыз тилибиздин жазма тил болгонуна али бир кылымдын жүзү боло элек. Эң негизги себеби бул аң сезим жана улуттун руху. Экинчиден, өлкөдөгү саясий жагдай. Ошол тилдин эркин өсүп өнүгүүсү үчүн эч саясий экономикалык укуктар болбош керек. Мисалы, иш кагаздар эне тилинде гана жүргүзүлүшү кажет. Үчүнчү, бул укуктук негизи. Бул жана кыргыз тилин мамлекеттик тил катары орду конституцияда жана мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамда так аныкталган. Төртүнчү, кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн ар дайым интеллигенция, коомчулук кызыктар болуп дайым бул маселенин орчундуу экен элге байма-бай эскертип, коңгуроо кагып турушу абзел. Негизгиси, азыр Кыргызстанда эне тилибизден чыган өкүлдөрү, тагыраак айтканда көптөгөн саясий лидерлер эл аралык ареналарда ар кандай иш-чараларда нукара кыргыз тилинде сүйлөп жатышкандары кубантарлык. Аны менен катар башка улуттарга үйрөтүүнүн ар тараптуу жана жигердүү методикасы ойлонуп чыгып, иш жүзүнө ашып жатат. Жеке менин пикирим, бүгүнкү күндө балдарыбыз эртеден кечке смартфон менен отурушат. Жарамдык коомдук жашоо турмушунда мамлекеттин тилин орун жогорулатуу, элибиздин улуттук баалуулуктарын калыптандыруу үчүн эң алгач ата-энелер балдардын көзүнчө кыргыз тилинде баарлашып, аларга да үйрөтүп туруусу зарыл. Ошондой эле менин пикиримде биз бала бакчадан тарта, мектеп, жогорку окуу жайларда көптөгөн программаларды кыргыз тилинде кылсак абдан жакшы болмок. Андан сырткары чет мамлекеттерде жүргөн жарандарыбыздын балдарына кыргыз тилин үйрөтүү курстары ачылса дурус болмок. Сөзүмдүн аягында айтарым, кыргыз тили эң байыркы тил. Дүйнөдө таанымал инсандар сүйлөп келген тил. Ошол эне тилибизди сактап, барктап, эне тилибизде нукура ээси болууга татыктуу бололу.